Балбандардын күрөшү акыркы маеге жана аял киши таптап Казакстанда өлүп калган аргымактын таржымалы. Ош облусунан атактуу Төрөбек жана Абдыкерим балбандар чыккан. Алар тууралуу маалыматтарды топтогон Каракулжа районунун тургуну Казыбек Мамасадыков балбандардын күрөшү акыркы маеге жана аял киши таптап Казакстанда өлүп калган аргымактын таржымалы жөнүндө айтып берди. Абдыкерим балбан 27 жашында шахтадан кичимекени Өзгөн районунун Чымбай айылына келе жатып өзгөндө өтүп жаткан күрөш боюнча чоң мелдештин үстүнөн чыгат. Ошол жерден Төрөбек балбандын күчүнө күбө болот. Кудайдын буйругу менен эки балбан күрөшкө түшөт. Анан Төрөбек балбан кулап жеңилип калат. Ошол күрөш эки балбандын ортосундагы алгачкы жана акыркы беттеш болуп калат. Күрөштөн кийин экөө бек кучакташып замандаш болуп калышкан. 1958-1959 жылдары чечендерден кадыр барктуу адамы Абдыкерим балбанга Чеченстандан атайын алып келген жаш азот тулпарды тартуу кылат. Абдыкерим балбан мамлекеттик жумуш менен алектенип чоң кызматта отургандыктан ат бакканга убактысы жок болуп, күрөң атты үйүргө кошуп жиберет. Ал ат Жалпакташ колхозунун Жан Чукур жайлоосунда кыштоодо багылат. Жылкычылар аттын өзгөчөлүгүн байкап, жашыруун сатууга даярданып жатышкан жеринен Абдыкерим балбан билип калып, атты үйүнө алдырып, күлүктүү жубайы Майрам таптайт. Майрам улак тартышка даярдап, суутуп, күн-түн дебей атка мээрим төгүп карайт. Абдыкерим балбан күрөң аргымак менен көптөгөн торпок тартыштарда, эрең иштерде баш байгелерди багындырат. Аламан улак тартышты көрүп отурган Төрөбек балбан күрөң атка кызыгып, Абдыкерим балбанга барып, мага сат деп дароо жабышат. Ал жерден Абдыкерим балбан атты сатпай койгон. Кийин Төрөбек балбан Абдыкеримдин үйүнө көптөгөн балбандарды жана чоң кызматта иштеген адамдарды ээрчитип келип, атты сатууну суранат. Абдыкерим балбан макул болбойт. Анткени атты таптаган жубайы Майрам аргымакты сатууга макулдугун берген эмес. Бирок Төрөбек балбан Абдыкеримдин намысына тийип, сен кандай балбансың, жубайыңдын сөзүн уккан кандай мамлекеттик кызматкерсиң деген сөзү үчүн Абдыкерим балбан макул болуп атты сатып жиберет. Төрөбек балбан акчасын толук бербей, калганын Казакстандагы ат оюндарынан келгенде берерин убада кылат. Ат бүт жабдыгы менен үйдүн короосунан чыгып баратканда көзүнөн жаш чыгып, кишенелеп Майрам менен коштошкону айтылып жүрөт. 1962-1963 жылдары Төрөбек балбан күрөң аргымагы менен Казакстанга барат. Эрең иштен бардык балбандарды четинен кулатып, ат жабышта баары артта кала баштайт. Ошол жерден казактар Төрөбек балбандын күрөң атын сатып алыш керек экенин, же өлтүрүш керек экенин ойлошуп, аттын жемине ар нерсени кошуп бере башташат. Алгач майда мыктарды кошуп беришет, ат жемди мыктардан эргеп жеп коет. Андан кийин майда дарыларды кошуп беришет, ат аны жыттап жебей коет. Айласы кеткен казактар кадимки айнекти талкалап, аны электен майдалап өткөрүшүп, жемине кошуп беришет. Айнекте жыт болбогондуктан байкуш күрөң ат аны билбей жеп алат. Эртеси күлүк ат жабышка түшөт. Эң алдыда бара жатканда заматта шал сыяктуу кулап түшөт. Байкуш ат ошол жерден мууздалып адалданат. Төрөбек балбан этин таштабай көз жашын төгүп өзгөнгө алып келет. Этин элге таратып калган акчаны жана бир аз этин көтөрүп алып Абдыкерим балбанга барат. Абдыкерим балбан: "Жок, өлүп калган аттын акчасын кантип алам? Ал аттын этин жегенге да батын албайм" деп көзүнө жаш алат. "Бир атты эптей албаган кандай балбансың, Төрөбек" деп катуу капаланат. Экөөнүн акыркы маеги жана акыркы көрүшүүсү ошону менен жыйынтыктайт. Андан кийин чиренген эки балбандын бир дагы уулу балбан болгон эмес. Оомат кеткен эки балбан окшош ооруга чалдыгып 1986 жылы Төрөбек балбан, ал эми 2003 жылы узак убакыттан бери төшөктө жаткан Абдыкерим балбан көз жумат. Күрөң аттын өзгөчөлүгү алдыңкы эки бутунун колтугунда кичинекей канаты болгон. Бою 1,70 сантиметрдин тегереги. Кулагында шамсымал бүртүкчөсү бар болчу. Төрөбек балбан минерде ат ылдый болуп турчу. Анткени аны аял киши таптаган. Майрамдын бою кичирээк болгондуктан акылдуу ат чөгөлөп турчу. Аргымак көңүлүнө жаккан адамга гана миндирчү экен.